Ең бір ел ортасында азыр актуалды болуп аткан ислам принцип каржылоолору, анын ичиндеги мына такафул, исламдагы ушул камсыздандыруу боюнча айта турган болсок, бул кызыкканыбыз 2006 жылы Кыргызстанга ошол атайы ошол ислам принцип каржылоолору кантип өнүктүрсөк болот, элибиз ушунун талабы бар экен, бүткүл дүйнөдө бар экен бул. Саудияда, андан кийин Турция, Пакистан, Малайзия, кыскасы айтканда Судан көп жерде бар экен деп анан кеңешип, ошондо бизде Кыргызстанда бир пилотный проект катары 2008 жылы ишке ашып баштаганда ислам принцип каржылоолору деген ага чейин бизде түшүнүк жок эле. Мамлекеттин колдоосу менен, жардам берүүсү менен үч тараптуу келишим түзүлгөн. Вот ошо келишимде ичинде бир топ мына продукт деп мындай иш-чаралары бар эле да. Алардын бири мисалы азыр мынакей баарына эле белгилүү болуп калды, мурабаха деген түшүнүп калды. Ошон үчүн кыямат күнгө чейин кандай гана соода тармагында болбосун, башка тармагында болбосун, Куран жооп берип келген да. Ошол 2009 жылы бизде ошо мыйзам кабыл алынганда эле ошондо азыркы пункттардын арасында такафул деле бар эле. Биз ошондо эле мисалы укчу элек, билчү элек, бирок бизде ошондой бир жандандырып талап пайда болгон жок эле да. А так муну мисалы Саудияда 79 жылы эле, мына жакында Малайзияга барып келдик 84 жылы эле. Биз мындайча айтканда 30-40 жыл аркадабыз. Ал менмин деген аалымдар буну уже давно чечип койгон. Бардыгын чечимилеп койгон. Ошодон бери Кудайга шүгүр эсибизде бар эле, бирок мынакей өзүнүн учуру бар экен. Кудайга шүгүр Кыргызстанда жаман иш болгон жок. Кыргызстан ушул боюнча сыймыктан сабык болот. Эсенги боюнча биз эң алгачкы биринчи деп ушу ислам принцип каржылоолорун жүргүзүүдө биз биринчи болуп эсептелебиз. Бул андай эмес ал. Кийин анан бул жерде эми мындай да сукук дегени бар, баалуу кагаздар боюнча, халал стандартизация деген бар. Мынакей адал, алкым адал болсун деп бардыгын. Ошонун бирөөсү мынакей өң бир маани такафул. Бул исламдык ошо камсыздандыруу, традиционный такафул страхованияга ушундай күчөйгөндөн токтоп тур. Альтернативин сунуштайлы. Мусулмандар да дүйнөдө жашашат, биздин динибиз адилеттүүлүктүн үстүндө курулган. Ошентип анан кийин алхамдулилlah мына такафулга кызыгуу эмес, бул биздин мойнубузда жоопкерчилик да болчу. Аалымдардын мойнундагы ушул жоопкерчилик элибизге туура багытты көрсөтүү.